Знаете, что такие фразологизмы, правильно? Да. Азирет Асылбеков Аламүдүн районундагы сырттан жана кечки окуу жалпы билим берүү орто мектебинин тарых сабагынын мугалими. Анын агартуу тармагында 5 жылдык стажы бар. Буга чейин жарыяланган жылдын мыкты мугалими жана жылдын мыкты тарбиячысы сынагына катышып, республика боюнча 2-чи орунду камсыздады. Анын алкагында Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги наамы ыйгарылып, ардак грамота жана башка баалуу белектер менен сыйланды. Негизи бул жылдын мыкты мугалим сынагына биз катышып калышыбыздын себеби өзүбүздүн күчүбүздү көрөлү, тажрыйба алалы, тажрыйба топтоп, өзүбүздүн сүйүктүү кесибибизди балдарга үйрөнгөн катары себели деген ниетте катышканбыз. Негизи 3 турдан турду. Райондук, областтык, анан республикалык. Негизи оңой болгон жок. Абдан кыйынчылыктар менен тесттерден өтүү керек болду, бирок мен өзүмө көп тажрыйба топтоп алдым. Жана ошондой эле бул менин ийгиликтерим артында жалгыз мен турбайм. Биздин администрация турат, биздин артыбызда эң ынтымактуу чоң биздин коллективибиз турат. Ошолордун жардамы менен ушул конкурстан 2-чи орун алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Өлкөнүн эртеңки келечегине кам көрүү, өлкө жетекчилигинен тарта ар бир ата-энеге чейин жүктөлгөн ыйык милдет. Ошентсе да эртеңки келечегибиз болгон балдарыбызга кам көрүүдө мектеп мугалимдери менен бала бакча тарбиячыларынын орду өзгөчө экени талашсыз. Андыктан окуучулар менен иштөө мен үчүн жеңил, ошол эле учурда жоопкерчиликтүү дейт каарманыбыз. Мугалим деген бул жөн эле кесип эмес, бул келечектин куруучусу болуп эсептелинет да. Себеби мугалимдин колунан чыккан окуучулар, мугалимдин колунан чыккан балдар муун өткөн сайын 10 жыл, 30 жыл, 20 жыл өткөндөн кийин ошолор коомду өзгөртүшөт. Эң алды өмүрүн балдардын туура тарбия, терең билим алуусуна арнаган, келечекке жол чапкан мугалим тарбиячы деген улуу атты алып жүрүү мугалимдин коомдогу орду экени талашсыз. Жакында эле социалдык тармактарда мугалимдерге айрым ата-энелер тарабынан ар кандай мамиле жасалып, атүгүл кордолуп, ыплас сөздөр айтылып жатканына өлкө башчысы президент тарабынан көңүл бурулуп жатканы кубандырат. Биз негизи мугалимдер аябай муктажбыз. Чындыгында биздин үнүбүздү көп жактан кээде укпай коюшат да. Биздин ажообуз бизге ушундай көңүл буруп, биздин мугалимдерибизди колдоп жаткан бул биз үчүн эң чоң утуш деп ойлойм. Кудайым буйрса биздин Кыргызстаныбыздын келечеги бар. Себеби кайсыл мамлекет өнүккүсү келсе, бул мугалимди өнүктүрүш керек да. Мугалим өнүккөндө гана анан мыкты коом болуп, анан ошол коом жалпы мамлекетти өзгөртөт. Бүгүнкү күндө тилекке каршы биздин кадыр баркыбыздын төмөндөп кетишинин себептери дагы бирден бир ушу бизге көңүл бурулбастыктын себебинен болуп атат да. Анан биздин ажообуз бизге көңүл бургандыгы, бул жалпы билимге көңүл бургандыгы деп эсептейм. Ал эми аталган мектептин дагы бир мугалими, агартуу тармагында 30 жылдык стажы бар Айдан Азаматова дагы жогоруда айтылган сынакка катышып, алдыңкы орунга илинген. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги наамын алган. Анын айтымында айрым ата-энелер коом тарабынан мугалимдерге жасалып жаткан мамилеге токтолуп, буларды айтты. Мен ойлойм, азыркы учурда биздин Кыргыз өлкөсүндө мугалимдердин баркы чүйүп атат. Себеби дегенде баягы ким болбосун ата-эне болобу, же жөнөкөй эле мындай жаран болобу, ушул мугалимге акарат айтып, беделин түшүрүп, кордоп аткандагы ушундай мисалдар болуп атат да. Мугалимдер жалаң эле азыркы учурда билим берип эле жана тарбия берип эле аракет кылып атышат, көп эле аракеттерди кылып атышат. Мен азыр көрүп атабыз, биз өзүбүз ошол иштерди алып барып атабыз. Көптөгөн иштер аткарылып атат. Көп иштер аткарылып атат. Бирок ошол иштердин баары көрүнбөгөндөй болуп, ушул бир гана баягы бир кумалак бир карынбай чиртет дегендей, ушул бир гана момент мугалимдерибиздин абийирин авторитетин түшүрүп атат өлкөдө. Бекеринен мугалимдик тарбиячылык кесип жер жүзүндөгү эң улуу кесип катары сыпатталбаса керек. Чындыгында эле биздин жашообуздагы жетишкендиктердин баардыгы мугалим менен тарбиячынын талыкпаган эмгегинин үзүрү экени эч ким тана албайт, деди президент Садыр Жапаров 20 ноябрда мектепке чейинки жана жалпы билим берүү уюмдарынын педагогикалык кызматкерлери үчүн ар жылдык республикалык конкурстун жыйынтыгы менен сыйлыктарды тапшыруу иш-чарасында. Биз мугалим менен тарбиячыны ушундай салтанаттуу иш-чараларда эле эмес, иш жүзүндө коргоп, колдоп, көтөрүп алышыбыз керек.
тамга таанытып, көзүбүздү ачып, ушул деңгээлге жеткирген мугалимдерибиз менен тарбиячыларыбыз бир эле мектеп менен бала бакчаларда эмес, кайсы жерде болбосун, бийик сый урматка татыктуу болушун камсыз кылыш бул мамлекеттин милдети. Урматтуу билим берүүнүн кызматкерлери, урматтуу ага эжейлер, сиздер боорукердикти акылмандык менен айкалыштырып, тазалык менен адамгерчиликтин үлгүсүн көрсөтүү менен балдарыбызга мээрим төгүп, татыктуу тарбия, терең билип берип келе жатасыздар. Ошондуктан сиздердин колуңуздарда өлкөнүн тагдыры, анын келечеги турат. Анда эмесе Кыргызстандын келечегин, жаш муундарын окутуп тарбиялап жаткан ак эмгегиңиздерди чыгармачылык ийгиликтер коштосун. Сыйлыгыңыздар менен дагы бир жолу куттуктаймын, бар болуңуздар. Чүй облусунда 11 миңден ашуун мугалим эмгектене талымы жалпы орто мектептин саны 325ти түзөт. Республикалык мыкты мугалим конкурсунун жыйынтыгы менен бир мугалим 2-чи орунду камсыздаганын белгиледи. Жакында эле республикалык мыкты мугалим конкурсу болуп өттү. Ага чейин облуста биз уюштуруп, облустук турун өткөргөнбүз. Облустук туруна Чүй облусунан 14 мугалим катышкан. Ошо 14 мугалимдин ичинен эң күчтүүлөрү чыгып, республикага катышып, республикада байгелик орунду алгандарыбыз дагы бар. Мугалимдерге болгон сый урматы жогору болгон коомдун келечеги жарык. Кийинки жылдары бул кесиптин ээлерине болгон жагымсыз жагдайлар социалдык тармактарда талкууланып келет. Мугалимдин болгон күч аракети бир гана сабак өтүүгө гана жумшалышы керек дешет эксперттер. Азыр президент эмилге кылып жаткан мугалимдин коомдогу кадыр баркынын көтөрүлүшү мектептерди мугалимдердин материалдык жана финансылык маселелерин чечүү менен тыгыз байланышкан. Аларды чечүүгө болгон аракеттер бар. Бюджетте каражат көбөйүүдө. Ушул маселелер чечилсе, акырындап мугалимдерге коюлган талап милдеттер да жогорулат. Бардык мугалимдер менен тарбиячылардын баа жеткис эмгеги бүгүнкү сыйлыкка алып келген терең билим жана бай тажрыйба ушул мектептерде же бала бакчаларда гана калбашы керек. Башка мугалимдер жана тарбиячылар менен педагогикалык чеберчиликти бөлүшүү маанилүү. Айгерим Дүйшөбаева, Жумабай Исманалиев, УТРК, Чүй.